Программабызды улантабыз, достор. Мына ушундай көзөрмөмдөр болду. 4 баланын ата-энесине Кудай күч кубат берсин дейли. Ал эми биздин болсо программабызды улантабыз. Бүгүн эне жөнүндө аябай жакшы сөздөр сүйлөп атабыз. Ал эми бөбөктөрүбүзгө дагы энедей мээрим төгүлгөн бир жакшы учур болду, окуя болду. Ошол тууралуу кененирээк сүйлөшүү үчүн коногубузду чакырганбыз. Баластан журналдын башкы редактору Жаныбек Абиде тегин конокто. Саламатсызбы? Жаныбек, кутмандыктарыңыз. Рахмат. Кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Анан кийин сиздерден ушундай журналды ушу уюлдук телефондон көрө турган бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Ал жакта жомокторду дагы укса болот экен, сүрөттөрдү көрсө болот экен, тексттерин окусак болот экен. Качандан баштап ишке аша баштады? Бул негизи бул тиркеме Баластан балдар журналынын тиркемеси биз ушул жылдын февраль айында чыгарганбыз, ошо Play Marketке чыгарганбыз. Телефондорго чыгарганбыз, анан ошондон бери Кудай буйрса бүгүнкү күнгө чейин 2000-3000ге жеткен киши көчүрүп алды. Жалгыз эле каалоочулардын баардыгы көчүрүп алса болот. Акысыз түрдө. Демек, баягы эле Play Marketке киребиз. Ошол жактан эле кантип тапсак болот? Play Marketке кирип, же латын тамгасы менен, же кирилл тамгасы менен Баластан деп жазса чыгып калат биздин тиркеме. Ал жакта аудиосу бар. Ал жерде тиркемеде кыргыз ариптери бар, мисалы А, алма, Б, бугу деп балдарга. Балдар үйрөнүш үчүн турат, бардыгы. Андан кийин жаныбарлардын аталыштары бар. Андан кийин жер жемиштердин, унаалардын аталыштары бар. Андан сырткары кыргыз эл жомоктору бар. Анан журналдын ушу бир санын киргиздик. Толук бар аудио түрүндө, анан сүрөттөр, тексти менен журналыбыз бар. Жакшылган турбайсызбы? Азыркы себеби дегенде баягы көптөгөн эле жаш балдар гаджеттерден башы чыкпайт. Ал аларга дагы чыкпаса дагы мындай жакшы пайдалуу нерселерди окусун деп жакшы. Ал эми бул журнал дагы чыгарыптырсыздар. Ушул жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Журнал негизи Баластан балдар журналы деп аталат. Журнал 2013-жылы китепче катары чыгара баштаганбыз. Башталгыч класстарга арналат, 5 жаштан 12 жашка чейинки балдарга. Анан башында китепче 3 айда бир күзгү китепче, кышкы, жазгы деп чыгарганбыз. Андан кийин 2014 сентябрь айынан баштап 2 айда бир чыгуучу журнал катары чыгара баштадык. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошо 2 айда бир чыгып келатат. Бүгүнкү күнгө чейин 9 саны чыкты, азыр 10 саны даярдап жатабыз. Жакшы, ушундай Баластан журналын чыгаруу, тиркемесин чыгаруу эмнеден улам келип чыкты? Бул негизи ар бир жигит, ар бир биздеги элдер ойлошу мекенине кызмат кылгысы келет, мекен үчүн бир жакшы иш жасагысы келет. Негизи мекенге кызмат кылууда негизи адамдар негизги чоң ролду ойнойт. Анан адамдарды болсо тарбиялоодо балдардан бала кезинен баштаган жакшы. Ошондуктан биз баягы чоңдор үчүн журнал эмес же башкалар үчүн эмес, атайын ушу балдар үчүн балдарды адептүүлүккө, билимдүүлүккө тарбиялаган журнал чыгаралы деп анан журнал чыгара баштадык. Карап көрсөк бул тармакта биринен экинчи журнал бар экен. Бирок ал журналдардын эми баягы толук биз бүгүнкү талапка жооп бере албайт деп айта албайбыз. Жооп бергендери да бар, жооп бербегени бар. Анан бизде ошо бүгүнкү заманга ылайык журнал чыгаралы деп ушу журналды баштаганбыз. Жакшы, анан тиркемеден ушундай баягы уксак болот деп атпайлыбы жомоктордучу? Кимдердин окуусунда уксак болот? Кимдер аткарып атышат? Бул тиркемеде биздин жомокторду өлкөбүздөгү белгилүү актерлор, мисалы азыр эми бизде саналуу жомок бар, 6 жомокту киргизгенбиз. Нурдөөлөт Копоев, анан Кызжыбек Аданова деген ушу 2 киши окуп берген. Азыр анан бара-бара уланта беришет. Улам кийин башкаларды чакырып окуттура беребиз. Жакшы. Буюрса ошо 2 жакшынакай чоң долбоорлоруңуз элдин сыноосуна коюлду. Кандай кеңештерди балким буга атасыздар, балким кошумчаларды, негизи эле кандай пикирлерин айтып атышат элдер? Негизи эми жакшы жаман бардык жакшы жаман пикирлер айтылып жатат. Негизинен жакшысы да бар, жаманы да бар дейсизби? Жаманы да бар. Жакшысы эми биринчи кезекте бул кыргызча болгондугунда, кыргызча болуп, анан дизайн жагынан башка тилдеги журнал гезиттерден же болбосо китептерден артта калбагандыгында жакшы жагы. Жаман жагы мисалы бүгүнкү күндө ата-эне баласына китеп сатып берүүдөн, журнал сатып берүүдөн, журнал сатып бергиси келбейт экен же китеп сатып бергиси келбейт экен. Ага караганда уюлдук телефон же болбосо кийим-кече сатып бергенге кызыктар экен. Журналды карайт, интернеттен алып коем менен окуткум деле келбейт деп коет экен тилекке каршы. Демек, баягы ата-энелер өздөрүнүн балдарына ушу жомок окуп бербей калышы да мүмкүн болот. Сөз. Мисалы Саяк Байгырлаевдин чоң энеси чоң жомокчу болгон.
ага жомок айтып берип ошондуктан Саякбай Арлаев бүгүнкү күндө чоң манасчы. Бүгүнкү күндө ата эне тилекке каршы баласына жомок айтып бер десе, баласына бир жомок билбейт экен да, тилекке каршы ата энелердин көпчүлүгү оңураак бир жомокту айтып бере албайт экен. Бул баланын күнөөсү эмес, ушу менимче ата эненин күнөөсү деп ойлойм. Демек, ата-энелер бардыгыңыздар өзүңүздөр жок дегенде ушул жомокту угуп, баласынан тиркемесинен анан кайра айтып берсеңиздер дагы балага ошо сиз аябай туура маселени козгоп турсуз. Канчалык жомокту көбүрөөк айтып берсе, бала ошондон улам баягы ак караны айырмалап баштайт экен да. Мынакей ачып көрдүм да, эмне карасаң, жашынакай конкурстарды да уюштурат окшойсуздар. Бул деген баягы окуган кичинекей окурмандарыбыз үчүн жакшы бир мотивация, күч кубат. Кандай конкурстар, эмне деген конкурстар? Биз журнал катары бул экинчи жылыбыз да. Анан жыл сайын былтыр да уюштурганбыз, бул жылы да уюштурдук. Жана Жаш ишкерлер ассоциациясы деген демөөрчү болуп берген. Демөөрчү издеп, анан алар жаш мекенчилерди колдойт экен. Алардын демөөрчүлүгү менен бул экинчи жылды да уюштуруп, бул сүрөт тартуу жана дил баян жазуу боюнча менин кесибим, менин келечегим. Бул конкурстун деле максаты бүгүнкү күндө ата эне баласы менен көп иштешпеши мүмкүн. Баласын жакшы бир мектепке барып коет, анан айтып коюшу мүмкүн. Мен жакшы мектепке барып атам, акча төлөп атам, балам сен мыкты окушуң керек. Же мугалимди күнөөлөп коюшу мүмкүн, мугалим мыкты билиш керек деп. Тилекке каршы эң биринчи кезекте ата эне менен баланын ортосунда жакшы байланыш болбогондон кийин баланын баягы тарбиясы, билим алуусу бул жакшы нерсеге алып барбайт да. Ошондуктан эң биринчи ата эне менен жакшы бир болуш керек. Конкурстун да максаты ушундай да. Бала сурап ата энесинен. Ата эне менен баланы байланыштыруу турбайбы? Байланыштыруу. Мисалы, тилекке каршы чоң бизнесмендердин айрымдары аталары өзгөчө. Баласынын кээде канчанчы класста окурун деле билбеши мүмкүн да. Балам кайсы мектепте окуйт билет, бирок класста экенин унутуп деле калышы мүмкүн. Ооба, чындыгында ошондой. Бунун жасалгасы да жашынакай экен, дизайны, барактары бүт баары сапаттуу экен. Буга көптөгөн эле каражат кетсе керек. Ал жагынан сиздерди кимдер? Демөөрчү. Биздин эми негизи демөөрчүбүз жок, баягы журнал өзү коммерциялык журнал. Өзүнүн түшкөн акчасынан кайра өзүн каржылап. Ошондуктан биз башында китепче катары, анан 2 айда бир акырындан ушул тармакты да билели, дароо баягы чыкпай калбасын деп акырындан чыгарып келатканыбыздын себеби да ушу. Элди да көндүрүп. Наркы канча турат бир журналдын? Бир журналдын баасы 80 сом. Бүгүнкү күндө биздин редакциядан же болбосо жана ВФдагы Плас Маркет же болбосо Фрунзе сода борборлору ал жерден сатып алса болот бизден. Ушундан бир алып таттыга окуп берейин деп. Рахмат, келип аябай сонун жаңылыгыңыз менен бөлүштүңүз. Ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Мындай ушу заман талабына ылайык ушундай нерселерди дагы көбүрөөк өркүндөтө бериңиздер. Да, чыгарып туруңуздар. Ийгилик сиздерге, азаматсыздар. Чоң рахмат. Келип туруңуздар. Урматтуу достор, мына ушундай жакшы жаңылыктайын сиздердин көңүлүңүздөрдү дүйнө коомчулугунда болуп жаткан жакшы жаңылыктар рубрикасына бурабыз. Алдыда жакшы жаңылыктар, биз менен болуңуздар, чогуу.